Саламатсызбы, урматтуу делегаттар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен бул жерде Нурмбет айыл аймагынын Ысык Ата районунун делегаты Мелисбек уулу Төлөнбек. Сизге маселелер боюнча кайрылгым келди. Нурмбет айылынын 8000 элдин калкы сизге аманат кылып, сиздерге жөнөтүп жиберди. Нурмбет айыл аймагында 138 гектар жер көп жылдан бери эл тарабынан жайыт катары колдонуп келген. Ошол жерди жайыт бойдон калтырууга суранып келет элек. Бизге губернатор келип, Азамат Кыргызбаевич келип, ошол жерди жайыт катары калтырып бериңизди. Жергиликтүү калк 8000 эл сизден суранат. Экинчи маселебиз монополия маселеси. Дыйкандар боюнча. Дыйкандардын кант заводдору менен келишим түзүүдө аргасыз абалда калууда. Заводдор келишимдин негизинде үрөн жана жер семирткичтер жогорултулган баада карызга берип жана завод сезон убагында тарифтик планды өзгөртүү мүмкүн деген адилетсиздик пункттар киргизип койгон. Ошого карабастан дыйкандар үрөн жер семирткичтерди аргасыз мажбур болууда. Келишимге айла жок кол коюп берип коюшат. Келишимдин 5 сом 10 тыйын деп убада берилет, бирок күзүндө рынок түштү деген шылтоо менен 4 сомго түшүрүп керликтин пайызын 7 жана 15% чейин жасалмай көбөйтүшөт. Бул монополия карапайым элдин тоноосу. Ошол монополия катары ошо эки кант заводдорун текшерип берип коюңузду суранат элек. Үчүнчү маселебиз кредиттер боюнча. Кредиттер биякта сиздер айтып атасыз, Садыр Нуркожоевич, элдерге асыл тукум жана жеңилдетилген кредиттер айыл чарба тармагында берилгенге. Ошол жерде жергиликтүү калкка ошол кредиттер жетпей жатат. Бюрократиясы көп, тааныш билиштер алып коюп атат. Биз билгенден дыйкандар банкротко учурап, оор акыбалда турушат азыркы моментте. Көптөгөн кызылча өндүргөн дыйкандар азыр миграцияга кеткени турат. Ушул маалда. Чоң рахмат. Рахмат сизге. Келиңиз.